Аллах бейиштеги адамдарга кайрылуу жасайт. Анан Аллах алар менен сүйлөшөт. Элестетиң, сахих хадис. Чындап достор, мен элестетишиңизди каалайм. Тамашадан тышкары, бейиште Аллах азза ва жал бейиштеги адамдарга кайрылуу жасайт. Анан алар менен сүйлөшөт. Менин агайыны карындаштарым, Аллах аларга айтат: сиздер дагы бир нерсени каалайсыздарбы? Мен силерге дагы бир нерсени көрсөтөйүнбү? Элестетиң, Аллах сиз менен сүйлөшүп жатат. Аллах айтып жатат: дагы бир нерсени беришимди каалайсыңарбы? Алар жооп беришти: о Аллах, сен бизди тозоктогу отуңан куткардың. Сен бизди бейишке алып кирдиң. Сен бейишиңде түбөлүктүү жашашыбызга уруксат бердиң. Сен бизге ушунча керемет нерселерди бердиң. Биз сенден дагы эмнелерди каалайт элек? Адамдар айтышат: о Аллах, биз ушунчалык сүйүнүп жатабыз. Сенден дагы эмнени сурашыбыз мүмкүн? Аллах айтат: мен силерге өз рахматымды беремин. Жана силерге эч качан карданбаймын, жана силерге эч качан ачууланбаймын. Элестетиң, туугандар, элестетиң, Аллах азза ва жал сизден эч качан нааразы болбойт. Сиз ойлойсуз, ушул менен бүттүбү? Аллага касам, жок. Аллахтын расулу айтты. Сахих хадисте Аллах азза ва жал сурайт: сиздер каалайсыздарбы дагы бир нерсени сиздерге беришимди? Анан бейиштеги адамдар айтышат: биз дагы эмнени каалашыбыз мүмкүн? О Аллах, сен бизге каалаган бардык нерсебизди бердиң. О Аллах, сен бизди бейишке алып кирдиң жана тозок отунан куткардың. О Аллах, биз сенден дагы эмнени сурашыбыз мүмкүн? Кийин Аллах агайынелерим карданы алат. Анан бейиштеги эл Аллахты көрүшөт. Элестетиң, Аллахты көрүштү. Сахабалар сурашты: эй Аллахтын расулу, биз чындап эле Аллахты көрөбүзбү өз көзүбүз менен? Аллахтын расулу айтты: сиз Роббиңизди эч бир кыйынчылыксыз айды 14-күнү кандай көргөн болсоңуз, кудум ошондой көрөсүз. Булар бейиштеги эң сыйлуу сыйлыктар. Эже карындаштарым, 50-60 жылдык өмүрүбүз Аллага касам эч нерсе эмес. Ким аракет кылган болсо, ким динди каттуу кармаган болсо, билиң, Аллах сизге убада берген. Буну Аллах ыймандууларга убада берген. Элестетиң, Аллахты өз көзүңүз менен көрүштү. Ошондой жерде болушту. Элестетиң, ал жерде бардык каалаган нерсеңиз аткарылат. Бирок Аллага касам, эже карындаштарым, агайынелерим, эгерде ал сиз каалаган нерсе болсо, ал үчүн аракет кылышыңыз керек. Кудум ушундай эле биз билебиз, бул дүйнөдө эң жакшы машинаны миниш үчүн тер төгүп иштеш керек. Жакшыраак үйдө жашаш үчүн 2 барабар көбүрөөк иштеш керек. Эгерде сиз Аллахтан ушундай сыйлыктарды күтүп жаткан болсоңуз, сиз билип алың, бул үчүн чоң сумма төлөшүңүз керек болот. Кээде адамдар мага айтышат: менде баштагыдай аракет жок. Эч качан унутпаң, амалды эмне үчүн кылып жатканыңызды. Кыйналганыңызда эстең, мен Аллахты көрө турган инсандардан боломун деп. Кыйналганда эстең, мен бейиште түбөлүктүү жашай турган инсандардан боломун деп. Мына ушул нерсе бизди ойготот. Байке карындаштарым, келиңиз, байке карындаштарым, бул 3 күндү жоготпойлук. Өз убактыңызды жоготпоң. Бул айтылган сөздү кудум бир олтурушка келип кеткендей мамиле жасабаң. Алдыга аракет кылың. Аллага касам, жашооңузду бекер өткөрбөң. Билесизби, кыямат күнү Аллах субхана ва таала ыймандууга айтат: Куранды кудум дүйнөдө окуганыңдай оку. Ал кайсы аятта токтосо,
бул анын бейиштеги акыркы даражасы болот. Эми элестетиң, көңүл буруң Куранды жат билген адамдар же өзүңүздү алайлы, сиз эгерде Кул Хуаллаху ахад, Нас сүрөлөрүн билген болсоңуз, Аллага касам, ар бир үйлөнбөгөн тамгаңыз үчүн өзүңүздү тепкилешиңизге туура келет. Балким дагы бир аз аракет кылганымда көбүрөөк нерсеге жетишет элем. Бир туугандарым, мына ушул 3 күн айтылган сөздөрдөн, даваттардан соң эмне кылыш ниеттесиз? Пландарыңыз кандайча? Сиз келип, олтуруп угуп алып, бирок эч нерсени өзгөртпөгөндөрдөн болосузбу? Же болбосо сиз Аллах